Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Daima sözüzdün başında en oğulu bütkül alamdı jaratkan, anın içinde insandı en ulu derecede jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolorubuzdu aytabız. Andan keyin ulu jolbaşçыбыз, paygambarыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam dualarыбызды aytabız. Urmattуу момун musulman bir tuğandar, bugün sizler menen süйлöşө turgan temabız bala tarbiyası. Tarbiya degen söz emneni түшүндүрөt. Tarbiya degen söz Arap tilinden alıngan tanmiya, önüktürü, östürü manisi var sözdögü. Andan keyin şariаттагы termindegi manisini ala turgan bolsok, oşol balany jakşı adep ahlakta, kulk münözdö, jakşı talim tarbiyada östürü, tarbiya berүү bul şariаттагы manisi eken. Anın ökümü kanday? Ökümü vacip. Ata enege baldarın jakşı kulk münözdö, talim tarbiya berүүgө ata ene mildettүү vacip amallardan bul esептелинет. Mildet. Эми бул mildet болгондон кийин сөзсүз түрдө анын жоопкерчилиги бар. Анын жоопкерчилиги бар. Ошондуктан биз балдарыбызды дайыма jakşı kulk münözdö tarbiyaloogo harekette bolubuz zarıl. Allah subhanahu ve taala özünün kitabi Kur'an'da aytты: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu qu enfusakum ve ahlikum nara." Sadakallahul azim. Bu ayatın manisinde Allah Teala bizge buyurdu: "Ey iman keltirgenler, sizler özüңөрдү жана үй бүлө бала чакаңарды дозок отунан коргогула, сактагыла" деп Аллах Таалам бизге буйруду. Дагы башка аяттарда "Ва'мур ахлака бис-салати вастабир алейха." Садакаллахул азим. Бул аятта дагы балдарыңарды жакшы тарбиялагыла. Tarbiyadagы эң негизгиси намаз экен. Балдарыңарды намазга буйругула жана аларга сабыр кылгыла деди. Мына ушул аяттар дагы башка көптөгөн аяттар бар балдарды тарбия кылуу зарыл экендиги. Эми бул бизге милдет, важип болгондуктан анын жоопкерчилиги да бар. Кыямат күнүндө дагы балдарыңарды кандай тарбияладыңар деген суроо болот. Ошондуктан балдарыбыздын тарбиясы эч бир токтоп калбастан дайыма уланып туруусу. Күндөн күнгө ошо балдарды көзөмөлгө алып тарбиялап туруу бул ата энеге милдет болуп эсептелет. Ал тарбия пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, кандай болуш керек? "Ма нахала валидун валадан ахсана мин хусни хулқин." Бул хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, кайсы бир ата эне өзүнүн балдарына кооз кулк мүнөз, кооз чырайлуу адеп ахлактан, жакшы жүрүм турумдан дагы улуу белек мурас калтыра албайт. Ата энеден өзүнүн балдарына, перзенттерине кала турган эң чоң мурас бул тарбия экен. Пайгамбарыбыздан бизге калган мурас бул Кур'ан, хадис, дин, шарият болсо, ошол шариятыбыздын эң чоң бөлүгү таалим, тарбияда турат. Балдарыбызды сөзсүз түрдө качандан баштап тарбиялайбыз? Сөзсүз түрдө биз ошол балдарыбыз, биз кээде ойлоп калышыбыз мүмкүн, эми чоңойгондо мен балдарым 10го чыкканда тарбиялап алам, 20га чыкканда деп, анда кеч калабыз. Ошол эненин курсагына түшө электен мурун биз Аллах Таалага дуа, тилек, Кудай Тааладан сурануу, жакшы перзент берүүсүнө дуа кылуу менен, адал ырыскы, адал тамактар менен, андан кийин ошол энесине, мындайча айтканда, апасына боюна бүткөндө ошол келинчегин жакшы карап, жакшы мамиледе болуп,
анын көңүлүн оорутпай, чөктүрбөй, ошол ичтеги курсактагы көтөрүп жаткан, көтөрүп аткан баласы биз ошо курсакта дагы жакшы тарбия кылышыбыз керек. Андан кийин бала төрөлдү, төрөлгөндөн кийин сөзсүз түрдө биз ойлоп калышыбыз мүмкүн да, бул чүргөдө жатат, бешикте жатат, эчтекени укпайт, билбейт, сезбейт, байкабайт деп ата эне ар кандай урушуп калышы мүмкүн, жаңжалдашып калышы мүмкүн, жаман сөздөрдү айтышы мүмкүн. Ошолордун баары балага тарбия, таасир берет. Ошол себептен биз балдарыбызга өтө дыккаттык менен көңүл буруп, кичине дебей, жаш дебей, бешикте дебей таалим тарбияны беришибиз керек. Таалим тарбиядагы эң чоң нерсе бул адал ырыскы, адалдан тамактарды жедирүү, ошол балдарды кароо жакшылап. Андан кийин бул айрыкча аялдарга дагы айтыла турган сөз. Аялдар, ошол апалар балдарын тарбия кылууда аталарга караганда көбүрөөк мээнет кылат, көбүрөөк кызмат кылат. Ошол себептен шариятыбызда айтылган, ата бабаларыбыз бизге айтып келген. Эмне деген? Аялдар балдарын эмизип жатканда, эмчекте балдарын эмизип жатканда жакшы нерсени ойлонсун, жакшы пикирлесин, ачууланбасын, капаланбасын. Ошол көрүп, эгерде баланы эмизип атканда карай турган, тиктей турган нерселери жакшы көңүл ача турган нерсе болсо карасын. Эң жакшысы өзүнүн баласына назар салып, мээримин төгүп эмизсин дейт. Энелер, апалар балдарды эмизип жатканда ойлобош керек, жөн эле курсагын тойгузуп атам депчи, сүт берип атам деп. Жок, бул жаңылыштык. Ошол сүт менен кошо тарбия кирип атат. Аны кыргызда ата бабаларыбыз макалдарда айтып өткөн, сүт менен кирген жан менен чыгат деди. Эгерде эненин сүтү менен кирген тарбия болсо, аны адам өзгөртө албай калат экен. Ал качан жан менен чыгат, өзү менен өлгөндө кошо кетет дейт. Ошол себептен энелер, келиндер, кыздар ошо балдарды төрөгөндө, эмизип жатканда тарбияга өтө көңүл буруш керек. Бүгүнкү күндө балким эмизип жатып, кино көрүп, сериалдарды көрүп, сериалдар ар кандай, ар түрдүүсү, уяты бар, башкасы бар дегендей, ошондойлор менен балага эмизип атканда тиктеп отуруп эмизсе, сүт аркылуу энеден балага тарбия өтүп кетет экен. Ошондуктан сүт эмизбейт экен, балага тарбия эмизет экен да. Андыктан энелер дагы, апаларга дагы, келиндерге да айтарыбыз, төрөгөн учурларда ошол баланы эмизип жатканда жакшы көңүл буруш керек. Аллах Таалам Куранда айтты: "Я айюхаллазина аману ку анфусакум ахликум нара". О иман келтиргендер, силер балаңарды, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү, балдарыңарды тозок отунан коргогула, сактагыла. Тозок отунан кантип сактайбыз? Ошол таалим тарбия, тозокко алып барып кое турган жаман тарбиялардан биз балдарыбызды оолак кылып тарбиялашыбыз керек. Ал эми бул тарбия деген сөз биз айтып өттүк, өстүрүү, өндүрүү. Рабуа деген сөздөн алынса, бир жолдо бара жатканда өсүп калган мындай дөңчөлөрдү көрсөк да ошолорго айтылат экен да. Ачыткыга да айтылат, себеби ачыткы да көбөйүп, көптүрүп өстүрөт экен. Ошол себептен биз балдарыбызды тарбия берүүдө, өстүрүүдө, кулк мүнөздө, адеп ахлакта, сабырдуулукта, берешендикте, намазда, ата энени урмат кылууда ушундай бир тарбияларды берип баланы чоңойтуубуз зарыл. Ошол учурда ата апасына балдарын урматтуу көргөзүш керек. Себеби бул жерде ата эне дегенде, ата эне көбүнчө мына пайгамбарыбызды айтып келебиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдарды исламга чакырганда, пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчигендердин көпчүлүгү пайгамбарыбыздын жүрүмүн, турумун, адебин, ахлагын, сабырдуулугун, берешендигин, кечиримдүүлүгүн, аманаткөйлүгүн, аманатка бекем экендигин, эч бир тилинде жалган сүйлөбөгөн инсан улуу зат болгондугун көрүп туруп,
көбүнчө адамдар пайгамбардын адеп ахлагы менен исламга, динибизге кирген болсо, пайгамбарды ээрчиген болсо, бүгүн биз эң негизинен үйдө өсүп аткан балдарыбызды өстүрүүдө биз дагы мындайча айтканда роль ойноп берип аткан. Балам мындай басасың, балам аялыңа мындай мамиле кыласың, балам балдарыңа ушундай мамиле кыласың деген мамилени биз өзүбүздүн жүрүм турумубуз менен балдарыбызга аткарып берет экенбиз да. Биз ошол үйдө актер болуп аткарып атканда балдарыбыз бизди карап туруп таалим ала турган деңгээлде өзүбүздү карашыбыз керек. Ата балдарын апага камкор, апаны сыйлай турган, апаңардын батасын алгыла. Тур апаңарга кызмат кылгыла, апаңардын сыйын ордуна койгула, апаңарды урматтагыла деп ата балдарын апага жумшап туруш керек. Ал эми апа болсо балдарын атаңарды келатат. Атаңарды урмат кылгыла. Атаңардын көңүлү ооруп калбасын, атаңарды карагыла, атаңардын бутун кийгизгиле, атаңардын бутун тазалап койгула, кийимин карагыла, тур, отур деп ошол атага апа кызмат кылдырыш керек да. Ал эми кээ бир учурларда эми биздин тарбияда ооба, атаң эмне кылып коюптур деп апа балага айтып койсо, атанын урматы баланын жүрөгүндө калбай калат экен. Ата деле койчу апаң ким экен деп койсо, баланын жүрөгүндөгү апага болгон урматы, бул инсан да. Инсанды жөн эле чоңоюп калган эле инсандарды бир адам жөнүндө сүйлөп атса, аны менен мамиле кылбаса деле, ал жаман адам деп койсо, ичинен кандай эле адам болсо, жаман адам экен деген ой кирип калат да. Ошондуктан үй бүлөдө балдарга ата апага урмат кылууну, ата балдарды мындайча айтканда апа атаны урмат кылууга үндөп турушу бул зарыл маселелердин бири болуп эсептелинет. Кайсыл үйдө ата барктуу болсо, апасы жакшы экен дейбиз. Кайсыл үйдө апа барктуу болсо, атасы жакшы экен дейбиз. Балдарын жакшы тарбиялаптыр дейбиз. Мына ошондуктан балдарыбызга тарбия өтө зарыл. Кыяматта дагы биз бул нерселерге жооп беребиз. Мына болгон окуялардан менин жүрөгүмдө калган бир окуяны айткым келип калды. Бир жигит иштеп, акча таап, пул таап, мындайча айтканда каражат таап келип, 3 бөлүккө бөлүп, апа деп апасынын колуна тапшырат. Ушуну сиздин кеңешиңиз менен сиз кимге бер десеңиз, ошолорго берип бир батасын алып, мына ишим жүрүшүп кетсин, дагы алдыга көп иштерди кылайын, мына Кудайга шүгүр колума ушундай акча кирип калды, мына ушул бир бата алып алайын, бирөөлөргө берейин, бирөөлөрдү разы кылайын, ушундай бир жакшы иш кылайын дедим, бирок сиздин кеңешиңиз менен. Сиз кимге бер десеңиз, ошолорго берейин дегенде апасы баягы 3кө бөлүнгөн нерсенин, акчанын, каражаттын бир бөлүгүн алып туруп, муну кимге берейин апа десе, атаңа бер дептир. Неге апа десе, апасы айттыр, я балам, сенин бу дүйнөгө келишиңе атаң себепчи болгон да дептир. Анда бала жанакыл акчаны алып барып, ата мына ушул деп атасынан батасын алып келиптир. Эми апа кийинкисин десе, кийинкисин кармап, буну кимге берейин десе, атаңа бер дептир. Бала сураптыр, неге апа десе, я балам, мен сени төрөп жатканда колуман иш келбейт эле. Эчтеке келбейт, сени гана үйдө эле кармап отургандан башка эшке чыга албайт элем, сени бир жака таштап кете албайт элем. Ошондой учурда сени да, мени да атаң баккан. Ошондуктан атаңдын батасын ал дептир. Андан экинчи бөлүгүн барып атасына алып барып берет. Анан үчүнчү бөлүгүн алып келип, эми апа буну кимге берейин? Сиз каалагандай десе, атаңа бер дептир. Неге апа десе, отом, балам, ошол атаң ыраазы болсо, сен да мен да бейишке кирем да. Атаңдын ыраазылыгы менен атаңдын ыраазылыгын тап деген. Мына тарбия. Кандай эне? Ушундай атага балдардын сезимин ойготкон энелерден Алла разы болсун деп дуа тилек кылабыз да. Ал эми пайгамбарыбыз алейхисаламдын хадистерине келе турган болсок, мына тарых китептеринде жазылган окуялар. Күндөрдүн биринде бир жигит пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын астына атасын арызданып барды. Менин байлыгымдан, тапканымдан, койлорумдан атам келип алып кетип калат деген арыз менен пайгамбарыбызга келди. Муну кандай кылам дегендей. Пайгамбарыбыз бул жигиттин арызын уккандан кийин атаңды алып кел, атаң менен чогуу кел деп баланы жөнөттү. Барып бала атасын пайгамбарыбыз чакырып аткан экендигин себептерин айтты. Ошол жерде атасы ушунчалык, эми пайгамбар кандай адам эле? Пайгамбардын эми жөн адамга барып арызданса да бир башка кеп эле.
Şunday iki dünya bактылуулугуна жетелей турган, Алланын элчиси болгон шундай пайгамбарга баласы өзүнүн атасына арызданып барган атасы шунчалык катуу акыбалга түштү. Пайгамбарыбызга кетип бара жатат. Жүрөгүнөн ыр токуп жиберди. Шунчалык ыр токуп жиберди. Жанакыл ырды тилине да айткан жок, өзү да уккан жок. Бирок жүрөгүндө гана ойлонуп туруп, шундай кылып жүрөгүндө ырларды токуп жиберди. Токуп пайгамбарыбыз алейхисаламдын астына жеткенче ыр токуп жиберди. Бирок аны өзү да уккан жок, тилине да ала элек, жүрөгүндө гана болчу. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын астына жанакыл киши баласы менен барып калганда, Аллах Таалам Жабраил периште аркылуу пайгамбарга кабар жөнөттү. Атасынын жүрөгүндөгү ырын тилине чыгарсын, айттыргын деген. Жабраил алейхисалам келип пайгамбарыбызга айтты, жүрөгүндөгү ырын айттырчы деген. Ошондо пайгамбарыбыз алейхисалам айтты, сенин жүрөгүңдөгү токкан ырыңды айтып берчи дегенде, жанакыл адам пайгамбарыбызга ушундай сөз айтты: "Я Расулалла, сизге болгон ишеничибиз толук эле. Мынандай муажиза иштериңиз менен биздин ишеничибизди дагы арттырат экенсиз да. Мен бул ырды өзүмдө уккан эмесмин, тилиме чыгара элек болчумун. Ал эми сиз билип алдыңызбы?" дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Ошол ырыңды чыгар тилиңе." Жанакыл адам ырын айтты, бул маанидеги ырлар экен. Ошондо баягы баласынан кабар уккандагы жалат болуп, "Сен балам" дейт, ичинде айтып атат да, "Сен балам", ошону эми пайгамбарыбызга айтып берип атат, "Сен балам, төрөлгөндө биз сүйүндүк эле. Сен бир ооруп калып, түн уйкуңду кечсең, биз дагы түн уйкубузду кечип, сени тегерендик эле. Сен сүйүнсөң, биз да кубанып сүйүндүк эле. Эми балам, сени ушундай бир жоктон таап келип, багып, сенден чоң үмүтүбүз чоң эле. Сен чоңоюп, күчкө кире баштадың, биз болсо арылып күчтөн, тайып күчтөн, кубаттан арыла баштаганда, эми сен ушинтип бел кубаттуу, күчтүү болуп, ушул акыбалда сен мени пайгамбарга арызданып келдиңби? Биз сенден үмүтүбүз чоң эле. Исламда деле, шариятта деле кедей болсо да колу кошунага жардам берүү, кедей болуп калган кошунага жардам берүү бар экен го, балам. Эми мен карып калганда, ушундай колунда жок кедей кошунанын ордуна да көрбөдүңбү мени, балам? Кошуначалыкта көрбөдүңбү, балам?" деген ыр саптарын пайгамбарыбызга айтканда, пайгамбарыбыз ыйлады дагы, баланы жакадан алып туруп, не деди? "Өзүң да, малың да, койлоруң да атаңкы" деп пайгамбарыбыз ошол жерде көзүнө жаш алып ыйлап, жанагы баланы жакадан алган экен да, жакадан алып туруп, "Эй бала, сен өзүң да, малың да, койлоруң да атаңдыкы" деп пайгамбарыбыз жөнөткөн мына ушул хадис ошол жерде айткан. Ошондуктан урматтуу ата энелер, перзенттүү болуу бул чоң бакыт, чоң сүйүнүч. Ал эми перзентсиз болуп калуу канчалык адамдарга кыйын, ыйлап, сыздап, дуа сурап, тилек кылып жүргөндөрдү көрөбүз. Ал эми перзент берилген, бул Аллах Тааланын сыноосу, бул Аллах Тааланын жакшылыгы. Анда ошол жакшылыкты биз шүгүр деп, шүгүрүн ада этип, шүгүрүн кайтарып, анын шүгүрү кандай? Шүгүрү албетте ошол балдарды таалим, тарбия берүү, перзенттерге, Аллах Таала берген перзентке шүгүр экен. Балдарыбызды жакшы тарбиялап, аларды намазга үндөп, улууларды урмат кылууга, кошуналарга жакшы мамиле кылууга, аталар апасын сыйлоого үндөсөк, апалар атасын сыйлоого балдарыбызды биз берилүү менен тарбия кылабыз. Бул биз сөзүбүздүн башында айтып өткөндөй важип амалдардан, милдет амалдардан. Буну пайгамбарыбыз хадистери, Аллах Тааланын Куран аяттары менен тастыкталган, пайгамбарыбыздын хадистери менен тастыкталган, ата энеге милдет катары жүктөлгөн. Балдарыбыздын тарбиясы өзүнчө, кыздарыбыздын тарбиясы өзүнчө көңүл буруп, балдарыбызды коомго жакшы тарбия кыла турган, коомго бир жакшы адеп ахлак көргөзө турган, атасына рахмат, апасына рахмат, ата энеси жакшы тарбия берип турда дей турган балдарды тарбиялап чыгарсак, эки дүйнө иншалла бактылуу болобуз. Балдарыбыздын жакшы таалим тарбиясынан өтүп кеткен ата энеге адамдар рахмат айланайын, жакшы бала экенсиң, жакшы кыз экенсиң деп койсо дагы, сооптор о дүйнөгө агып жете бере турган улуу амалдардын бири бала тарбиясы экен. Балдарыбыздын тарбиясында дайыма дыккат берилүү менен, жакшы көңүл коюу менен
tarbiyalap barыбыз üçün mildet eken. Allah subhanahu wa taala bizdin arkabızdan şunday bir jakşı tarbiyaluu qoomdu kaltırıp ketүүnü bizge, ata-enelerge Allah Taalam nasip kılgan bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.